Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Баткендеги чегара чыры боюнча расмий маалыматтан айырмаланган маалымат таратты. Биз чырда сабалган кыргыз жараны менен байланыштык. Ал бизге окуянын чоо жайын өзү айтып, Орунбековдун айыптоолорун төгүндөдү. Аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? Орунбеков Facebook баракчасына 25 июлда эртең мененки саат 10:00 төмөнкү версияны жазды. Кечки саат 18:30 чамасында Баткен районунун Аксай айылында инцидент катталды. Варух тараптан Аксай айылы аркылуу 9 машина келе жаткан. Ошол учурда Кыргызстандын жараны Аксай айылынын тургуну Масабалда тажик машинасын токтотуп, таш менен уруп, айнектерин сындырып салган. Тажиктер машинадан түшө калып, биздин 3 жаранды сабаган. Жолугушуу болду. Күнөөлүүлөр боюнча териштирүү болот. Учурда кырдаал тынч, жол ачык. Жолдогу коопсуздук күчөтүлдү. Эми Кыргызстандын чегара кызматы бул боюнча тараткан расмий маалыматты айтып берсек. Чегара кызматы 24